Moskvadagы mekendештер. Эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди-чыкты кызматы керек болсо, Заир деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номеруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эми салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Биз азыр Ош шаарындагы Курманжандатка көчөсү менен Монуев көчөсүнүн кесилишип, Ош мамлекеттик университет тарапка кеткен жагында турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, мында дарактар массалык түрдө кыйылып жаткан чагы Ош шаардык мэриясынын кызматкерлери тарабынан. Анткени себеби Оштогу дарактардын көпчүлүгү шаарга көрк бербестен тескерисинче көрктү бузуп, же болбосо, мына байкап туруңуздар, жол жака чыгып калган бул дарак. Кадимгидей эле жол жака чыгып, ошон менен биргеликте эле лотокторду дагы бузуп, же болбосо булардын жооноргон тамырлары жыл сайын жаңыдан салынган асфальттардын түбүнөн көтөрүп, тамырлары жооноюп буза берет. Мунун негизинде Ош шаардык мэриясы тарабынан чечим чыгып, шаардагы дарактардын көпчүлүгүн кыйып, жаңы көрк берүүчү, кооздукту берүүчү көчөттөрдү алып келип отургузуу чечими чыккан. Мунун негизинде болжолу менен 3800дөй дарак кыйылат экен. Азыр бизде Ош шаардык мэриясынын кызматкерлери мында кызматты көрсөтүп жаткан чагы. Почти бу 2 жылдан кийин эле түшүп калмак. Азыр мындагы кыйылып жаткан иштерди өз көзөмөлүнө алып, баштан аяк кайсыл дарактар кыйылганга болот, же болбосо кайсыл дарактарды зыянсыз болсо калтырганга болот деген сыяктуу көзөмөлдөрдү жүргүзүп, мында Ош шаардык мэринин орун басары Сонбек Жунусбаев өзү көзөмөл жүргүзүп аткан экен. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Мындагы жүрүп жаткан иштер боюнча айта кетсеңиздер, мына канча жылдык жоон дарактар да кыйылып кетип жатыр. Мындай көргөндө негизи ичиң ачышат экен, бирок карасаңыз айрымдарын ичи көңгөй болуп калганда учур келген экен да, айта кетсеңиз. Жалпысынан биз өзү билесиздер 3800 дарак 3833 дарак сунуштаганбыз. Бирок азыр биз мэрибиздин тапшырмасы менен этап бөлүп алдык. Мына Курманжандатка көчөсүнүн биринчи этап кылып туруп, бул жерде 1500дөй дарак кыйылат. Да, көп айтып атат, жакшы дарактарды кырктасыңар деп. Бирок биз былтыр коомду көтөргөндө эксперттер булардын ичи көңгөй болуп калган, чирип калган деген айтышкан. Бүгүн биз кескенде ошо туура экен деген күбө болуп атабыз. Мына өзүңүздөр көрсөңүздөр, иштери мындай көпчүлүгүнө ушундай болуп калган да. Сырты 1-2 эле бул 1-2 жылдан кийин шамал менен адамды же машиналарды басып калуу кооптуулуу болгон. Ошон үчүн биз бул айтып атпадыбы, аксакалдар айтат, туура кылтасыңар, бир 60-жылдар эгилген дарактар дейт. Чындап бир дарак кепил дарактарга тийбейт. Тут булар негизи. Булар бийикке тоскоолдукта жаратпайт. Чирип калгандарды жакшы бир өзүнүн функциясын, ошо кичиктек өлчүгөр функцияларын аткарып калган дарактарды алдык. Биз көргөндө техникалар иштеп, тамырларды кошобуз. Бул жердеги лоток коюлат, жанына эгилет. Ошон үчүн жакшы бир мындай шаарыбызга көрк бере турган дарактар алып келебиз. Ошону шаарыбызга көрк бере турган дегендечи, мына буга чейинки дарактардын бутактары дагы электр чуалгаларына оролошуп жыл сайын түйүшүп болот да. Ошол жагы кийинки жаңы эгиле турган дарактарга ойлонуп электр чуалгаларын электр чуалгалар жетип калды. Ошон үчүн биз келечекте тротуардын алдына ошолорду таштап кетүү маселесин коюшубуз керек. Бул жерде лоток коюлат, лоток жагылып, машиналар токтогондо автоток сыяктуу да функциялар бар. Лотоктор үстүчү. Жана биз азыр ушу шаарда өзүбүздүн чынак клеон, каштан, акация сыяктуу бизге адаптация болуп турган, адаптация болуп турган дарактарды эгүү маселесин жакшы экен. Анан кийин мына быйыл эле баардык
шаардагы ушул шаарды толтурат мындай дарактар. Баарынын кыястары же быйыл ушу көчөнүн көркөмдүгүн Да, быйыл бүтөт. көрүү максатында. Азыр ошо этап дегенибиз Курманжандын солдаткан көчөбүз. Шаарды тарга жасап көчөтөбүз деп атабыз. Тротуар көчөдө машиналар арагын туруп, кайын калаган быйылча ушу Курманжандын көчөсүн баракчадан баштап Сыйынбаевден чейин Аягына чейин. Негизи эми өз шаарындагы негизги чегелүүчүлөрдүн бири көпмөлүүчү ошондуктан көчөдөн баштап негизи бул көчөнүн өзүнөн канча дарак кыйнап ошондо? 1500 деп. 500. Көпчүлүктөр ушул көчөдө Азыр биз көрдүңүздөр кепил күндерге отун алына кетип калдык. Деле башка кошуп отон берип негизинен шаарга өз карашы жакшы негизинен да ушу баары аксакалдар эртең аксакалдар бүгүн атайын кан чыгат ушу дарак эккен ушу дарактарды өмүр бою адетте караган зеленкоз алдыгерлер чакырдык ал дарак буну кыйгандан кийин буну тамырланып чыгарыш үчүн жердин баарын жолдун баарын бузат го. Чоң иш. мындай азыр экскаваторлор Мында чыгып калды. чыгып калган баары чыгып калган да сыртынан жакшынакай көрүнө берет. Ооба. Азыр экскаваторубуз лоток бузабыз да лоток бузулганда бул жерди эртең жаңы лоток койгондо туз болду чөчүбүз тамырынан бери баарын алабыз. Өтө көп эмгек. Шаардын баарын быйыл жасайм деп турган болсоңуздар бузулгундай жаткан бар экен. Ичке жакшы дагы кандай пландар, өзгөрүүлөр боюнча кандай пландар бар ушул? Жолдун көркү боюнча. Азыр мына фасадтар көп жасалды. Эртең рейдтерин Буга экскаватор. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик. Курманжандатка көчөсүндөгү дарактардын жоон дарактардын кыйылып жатканына ич ачышкан айрым улуу муундагы шаар тургундары келип ушундай карап турган чагы. Эми шаар негизгиси жаңы иштер ийгиликтүү болуп, шаарга жакшы көрүп берсе болгону. Азыр булардын оюну кала. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар аба? Саламатсызбы. Жақсы. Бул дарактын жашын эсептеп атасыздар, ортосун карап. Ооба, жашын эсептеп атабыз. Орточо жашы 45 жыл болуп калды окшойт. Мурда могул жолдун эки тарабынан дарак өсүп, туннел катары кетчү, көрөкө болуп. Сону болуп. Анан эми азыр буларды карыды. Анда көрүнүшү көркөмү жок болуп калды. Эми жалко, но баары жаңылаш керек да, башка көчөттөрдө алып. Ошону эсептесе 45ке чыгып жетип атат. 45 жыл болуп жаш. 5 жыл болуп калыптыр. Ошондой. Жакшы. Ортосу чирий баштаптыр да, бул. Ортосу чирий баштаган. Бул жакшыраак абалда экен. Нар жактагылар таптакыр урап калыптыр. Эми рахмат ушу. Өнүкүш керек да баары. İşlerini iyi görüyoruz. Nasıl olsa aynı sütü olsun. Yetimden başlayıp ülkelerin patasları bereketleri buraya yolu çırpıyor başkası olsunlar. Жаңы мэр уктабай жаман кат иштеп атат, көрүп атасызбы? Ушул бойдон эле кетсе болду эми, а? Amin. Şurada olsun. El için kızmat kılgan ösötlerine köpürет. Жакшы. Аксакал, айтсаңыз, бул дарактар жаш кезинде кандай эле? Жакшы шаарга жакшы көрүп бере эле? Ага чейин кандай дарактар болчу сиз ушул шаарда? Булар мындан мурунку маалында бу жерде мева дарактар. Мева дарак. Алма, өрү, гилас, бар шаар. Кийин алмашты кийин бу дарактар. Мындан кийин дүйнөм суроо келди. Азыр өнүкүп атабы, шаарлар кеңейип атат. Шарт болуш керек да, баардык өнүгүш керек да. Бар старинный болуш керек да, жаңы болуш керек. Ошо шаардагы жолдордун боюнда мөмө дарактары, алма өрүктөр тигип турган маалда автоунаалар кандай эле көп, кандай аз беле, ушундай жолдор асфальт беле кандай эле? Асфальт азыркыда болот, техника аз болгон. Азыр эми өнүктүк цивилизация дегенде техника көбөйдү, эл көбөйдү. Мындай болгон эмес. Азыр эми даш баардык жакшы. Эми буягын Ибраим буйруса жаңыны жакшыраак кылып, дагы көркөм берсе, жолдор кеңейсе кыйланбайбыз да, көпкө жатат. Ошондой жалпы жолларды карайып калган, эми кеңейтип. Ошонун эсебинде алып атат, бирок кургап калыптыр.
Program bitti de. Бар болуңуздар. Hayır. Улуу мундагы адамдар дагы ушул жакшы сөздөрүн айтып, жакшы пикирлерин айтып атышат. Демек, шаардагы дарактардын кандай акыбалда экенин дагы байкадыңыздар. Туура эле чечим болгонун биз дагы ынанып турабыз. Nimede adı? İfade gene. Assalamualaikum. İşiniz olsun. Daraqtar boyunca qanday ой пикирдесиз? Мына чирип калыпты. Чирип калды да. Буга чейин кыйса болмогон экен. Буга чейин кыйса болмогон экен. Эми убакыт керек. Кыйыш керек болчу экен. Кыйыш керек болчу экен. Карачы. Чирип калып турам. Мына байкап көрсөңүздөр нече аягынын көмдөй болуп. Убакыт жетип калды. Канча жылдык дарактардын үйлесиз? Кеткен кажет. Көп жылдыктады мына. Мына ушу жакшы эле кылтат мына. Ушунда тазалаш керек да. Мына жаңы көчөттөр эгилип калган. Буларга деле мüşahit этет экен буларчы. Эми алып койсок, булар өсөт да. Чо? Булар чирип калыптыр, а? Булар чирип калыптыр. Буларды алып эми ордуна дагы жаңы көчөттө отургузабыз. Ошондой. Атыңыз ким? Атым Турсунбек. Урсак токпу, айлык жакшыбы? Айлык сиз эле. Урсак то. Жакшы. Сизге ийгилик, а? Майли. Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары Жазыра көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда, Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Tarelli деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда.